Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Газеттеги биздин атасынын Айгызы долбоорубуздун коноктору, Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева эжекебиз, жана ошондой эле атасы Турузбек Мамашев агабыз менен маектешкен турабыз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү каалайбыз, урматтуу көрүүчүбүз. Көптөн бери сиздер менен байланышып жүрөм. Сиздердин күнүңүздөрдү тактап, убактыңыздарды тактап жүрөм, бирок бүгүнкү күнгө буйруптур сиздер менен баарлашуу. Аябай кубанычтамын чындыгында. Анан сөз түрдө салып айтпай баштап айтып керек. Ассалам алейкум, саламатсыздарбы? Ден соңуңуздар жакшыбы? Саламатсыздарбы? Жакшы. Аман эсенби, оорубай сыркабай? Жакшы. Келиңиздер эми баягы бул долбоордун алкагында биздин эң башкы максатыбыз жалпы көрүүчүлөргө тарбиялык иретте дагы бир нерсе калтырып кетели деген оюбуз бар. Ошол оюбузду бүгүн максатында дагы бир ирет жеткизебиз деген толук ишеничим бар. Анан эжекебиздин туулгандан баштап ошол күнкү кубанычыңыздан баштайлычы ага. Келиңиз, ошол күнкү кубанычыңыз, ошол күнкү эмоцияңыз менен айтып бериңизчи. Кайсы жыл, эмне учур эле, кандай убак эле? Ооба, Айсулуу биринчиден менин тун кызым. Биринчи балам да. Өзүңүз билесиз, бул кандай адам биринчи перзенти болгондой бактылуу сезет өзүн. Мен Москвада жумуш боюнча командировкада болчумун. Ошол Болот Төлөнүчтүн баягы «Восхождение на Фудзияма» деп ошол фильмди бүтүрүп, Москвага тапшырып жүрүп, ошол жактан уктум. Телефон чалып, сүйүнчүлөшүп. Анан ошондо элестетип көрүш керек да, биринчи перзенти болуу деген бул бөтөнчө. Ошол жерде биздин киногруппа деп коет, Шамши баш болуп, башкасы төш болуп, сөздөн ошондой сүйүнчү айткандан кийин мен да айтып, өзүнчө бир чоң майрам болгондо, мен ал эч убакта унутпаймын. Анан тез эле жетип, тез эле көрүп, тез эле колум алайын деген ниет жүрөт. Ошо бир жумадан келдим. Ошол уккандан төрөлдү. Баягы ал убакта билбейт эле, эркекпи, кызбы, бүгүнкүдөй баягы УЗГ текшерилип айта алчу эмес да. Төрөлгөнгө чейин маалымат жок. Маалымат жок болчу. Анан кыз дегенден кийин атайын барып, гум сумдарга барып, ошо кыздардын баягы комбинезонунан баштап бүт баягы укчусунан баштап кийимине чейин бүт алдым. Бул деген өзүнчө рахат. Ошону күтүп эле жүрчүмүн да. Ким болот экен, кызбы, эркекпи деп. Анан кыз дегенде белгилүү, жалаң кыздардын ошо кийимге чейин, бутунан башына чейин бүт баарын алып чемоданга салып, анан кирбейинби? Келип, эки мындай бир сүйүнчүп келип эле, кана менин кызым деп кирип, колум алып мындай карасам эле, кара мурду чоң эле бирөө жатат. 200дөн OTV телеканалы 60 күнгө акысыз. Акция жаңы О абоненттери үчүн гана. Переходи на О плюс OTV тарифтеринин линейкасына кошулабыз. Жылдызча 750, жылдызча 3 торчо буйрутмасын теребиз да 200дөн ашуун каналда акысыз көрөбүз. Спорт, балдардын каналы, жаңылыктар, фильмдер, сериалдар дароо 3 түзүлүштө. Интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер баары бир тарифте. Переходи на О плюс OTV. Сага керектүүлөрдүн баары. Анан бир жагынан кызыктап өтүштүм. Мен эми бөлө болгом да, баягы балалуу болгондо эле сразу баягы татнакай бала бир жакса керек да. Көрсө баягы кичинекей жагы торла элек. Мурду эле байкап калдым. Ошол чоң кыз мынакей, мынантип бүгүнкү күндө мынантип жашына кайтып. Мурду дагы эле чоң деп. Атын ким койду ошончо? Айсулуу деп мен өзүм койгом. Мен ошо атамдын бир тууган карындашы болгон, Айсулуу ошо киши мени баккан да. Басса турса ошо асырып ошо көтөрүп ошо түшө эмеске мойнунан. Ал киши мага өтө бир кымбат адам. Ошон үчүн биринчиден Айсулуу аттын өзү жакшы да. Баягы современный, жашынакай, анан баягы ниет сулуу болсун менин кызым, айдай сулуу болсун деп. Экинчиден эң негизгиси ошол менин эжем дайым эскерип жүрөйүн деп, анан ошол өзүмдүн бир тууган эжемдин атынан Айсулуу деп койгом. Аябай эркек эле, тентек беле кичинекейинде. Эми тун бала башында эркек сөзсүз. Тун бала деген биринчи бала. Биз эми апасы экөөбүз аябай эле эркелеттик. Бирок Айсулуу башынан мындай деп коет, токтоо, кичинекейине өзүндөй бир мындай чоң адамдай эле ошондой өзүн кармап жүрчү да, чындап эле бул. Ошо 1 жаш, 2 жашта кадимкидей айткан нерсени түшүнүп, ошондой айтканды жасап,
өтө серьезный болчу да, орусча айтканда. Кандайдыр бир ушундай касиети бар. Жогорку кеңеште да азыркы учурда көрүп жүрөбүз, кээ бир депутат мырзалардын арасында баягы өзүнүн тайманбастыгы менен, өзүнүн баягы эрктүү кайраттуулугу менен дагы айырмаланып келет да, айым болсо дагычы. Демек ошол учурда эле байкалган турбайбы мындай мүнөздөр кичинекейин эле? Ошондой экен да, видимо баягы бала башынан дейт го, бала бала богунан дейт. Ошол кичинекейинде эле серьезный болчу да. Өтө серьезный, ар бир нерсе мындай бөтөнчө көз караш менен ошондой бир мамиле кылчу да. Ошол бүгүнкү күнгө чейин сакталып атат. Кыздар негизи атасына жакын болот деген баягы элибизде ушундай кеп бар. Кошуласызбы бул сөзгө? Канчалык жакынсыз атаңызга? Сөзсүз атам экөөбүз аябай жакынбыз. Мен бүт секреттеримди атам билет. Сырдашабыз, ушакташабыз, сүйлөшөбүз. Мамилебиз бүгүнкү күнгө чейин аябай мындай жакын. Бирок ушул балалуу болгондон бери чындап эле ушул ата эненин сүйүүсү деген эмнени түшүнүп баштадым да. Анткени мурун бала кезимде түшүнбөчүмүн. Бирок балалуу болгондон кийин ошондо гана ушул ата эненин чексиз сүйүүнүн мындай бир өлчөмүн эмес, кандай десем мындай толук түшүндүм деп айтсам болот да. Ошон үчүн айтат да, балалыгыңды билесиң дейт. Ошону эми билдим. Эми түшүндүм. Сиздин эркелегендериңиз ошол баягы мектепте окуп жүргөндө же болбосо студент кездеби мындай бир эсте калган учурларыңыз барбы? Мындай аябай бир эркелеп, бир аша чапканбы же болбосо бир нерсени талап кылганбы атаңыздан, апаңыздан? Өзү атам менен апам менен ушул кичинекей кезимден бери дайыма иштеп жүрчү да. Аябай экөө тең эмгекчил болчу, апам өтө эмгекчил болчу. Анан азыр атамда эмне бар болсо ошонун баардыгын эмгеги менен тапты да. Бирок ошол эле учурда ошонун баардыгын көрүп, биз сиңдим экөөбүз ошону баалап, мындай жөн эле кутурбай, баалап ошонун баардыгын көрүп, канча эмгегин салганын, мындай чарчап келген күндөрүндө биз экөөбүз ушул тамагын берип, чайын берип, ушул кийимин үтүктөп, кандай бир ушул түйшүгүн көтөрөйүн деп, ушул апамдын сумкасын көтөрүп жүрүп, ушинтип менден кандай жардам болсо экен, кантип жардам берсем экен деп ошентип эле жүргөнбүз да. Анан ушул менимче апамды жоготкондон кийин, ушул 15 жашыман баштап, атам ошол моменттен апа да болду, ата да болду. Ошол үчүн балким биздин мамилебиз мурунтан дагы мындай бекемделди. Жаңылышпасам 17 жыл болду быйыл, э? Ооба, 17 жыл болду. Сиз ошол эле Инстаграмга киргизип берсиз, апаңыздын сизге эмнени үйрөткөнүн пост жазып берсиз, анын баарын окуп чыктык. Сагынычыңыз аябай эле күч болуш керек азыр ушурда. Мен айткандай, ушул балалуу болгондон кийин мындай көп нерсени башкача кабыл алып баштайт экенсиң. Ошол кезден баштап, ошол учурдан баштап, чындап эле ушул балдарымдагы мындай айтканда бир эле тайтабыз бар, тайнебиз жок. Ошону мен аябай катуу сезип баштадым да. Анткени балдар дагы ушул чоң мындай улуу адамдарга аябай башкача мамиле жасайт экен да. Ушул атамды көргөндө аташка деп эле экөө тең секирип аябай кубанышат да. Атам чалып калса же телефондон угуп калса экөөбүз сүйлөшүп атканыбызды дайыма башкача кабыл алат экен да. Мисалы ата энеге бир мамиле, бирок чоң ата, чоң апа, тайне тайталарга башкача мамиле жасайт экен да. Ушунча эркелегиси келет, жанына барып мындай колун алсынчы деп бизде очередь, конечно, болуп калат атам көргөндөчү. Анткени ушул буюрса 5-нчи неберелүү болду. Бир тууган сиңдим төрөп, анан 4 тең түзүлүп, анан очередь араң жетет да. Ошол. Апасынан айрылгандан кийин агай кыздарыңызга баягы жоктотпойн деп, мисалы ошол учурда өткөлү курак турбайсыз, 15 жашта болсоңуз, көп нерсени мындай бат өзүнө кабыл алып, мындай орусча айтканда резко деп коесуз го, көп нерсени мындай эмоцияга алдырып жүрбөсүн деп да, сиз бир өзгөчө дагы мындай мамиле кылып баштасаңыз керек ошол учурда. Ооба, мен эми эки ролду бир аткарып алдым да. Атасы да, апасы менен болуп калдым. Бирок ошол тарбиядан көп нерсе баягы байланыш болот экен да. Апасы жакшылап тарбиялап кеткен. Эми баягы
Булар жаш, балалык кезде, кичинекей кезден баштап ошо тарбия көрөт да, кандай гана балдар болбосун. Анан апасы ушунчалык жакынкы тарбиялап кеткен. Мен кийин ошол апасы берген тарбияны ырахаттанып гана жүрдүм. Мисалы үчүн үйдөн чалышат, телефон чалып, ата, подружкаларым келди короого. Ошо чыгып ойноп келейинби деп. Көрдүңүзбү? Эми ошо короого чыгып ойноп келгенде дагы атасынан сурап уруксат алуу деген менимче бул бүгүнкү күндө жок элесе болуш керек. Ар бир кадамын кийин чоңоюп студент болгон мезгилде да бир туулган күн, кандайдыр майрам болсо, ошолорго жооп сурап экөө тең. Ошол менден уруксат алмайынча эч жака басып жүрмөс. Өзгөчө бир тарбия да. Анан башында жакшы суроо бердиңиз, эркеп эле деп. Сөзсүз, бала деген кичинекей эрке болот. Ата эне колунан келишинче эркелетет. Биз аябай колдон келишинче апасы экөөбүз эркелеттик. Себеби биз деген бир бутубуз чет мамлекетте, бир бутубуз биякта болуп жүрдүк да, жумуш ошондой эле. Ошон үчүн барган жерден ошол эки кыз деп эмне гана алып келген жокпуз. Булар эми баягы жакшы эркелеп чоңоюшту да. Бүт баарын көрдү, айылга барат элек, кеткенде ошо айылга штап кетет элек, кайнатамдын кайненемдин колуна. Келгенде биз тонналап ар кандай конфеттерди, буякта ушу жок нерсени алып келип, бүт айыл жыргачу биз келгенде. Ушундай бир чоң эркекти көргөн ток балдар кыздар да мындай айтканда. Бирок өзү айтып атпайбы, ошого карабастан булар токтоо, ошол турмушта жаш болсо да көп нерсени түшүнүп, бизге жардам берип, ошо апасы барды эле тамак жасап, тамак жасаганда апасынан үйрөнүп, кир жууганды үйрөнүп, ошо конок тосгонду үйрөнүп, жашынакай ошол тарбия жагына булар жакшы көңүл бурушкан да. Ошон үчүн менин кыздарымдын ушул өзгөчө бир касиети ошол тарбияны алып, анан мына бүгүнкү күндө ошол тарбияны өзүнүн балдарына берип атат. Себеби деген тарбиядан көп нерсе байланыш болот турбайбы? Жакшы тарбия болсо, жакшы адам болосуң. Эгер тарбия туура эмес болуп калса, анда туура эмес жолго түшүп аласың. Ошон үчүн менин кыздарымдын ушу бир жакшы жери, бөтөнчүлүгү, ушул жакшы тарбия алган кыздар. Анан мен колумдан келишинче кийин апабызды жоготкондон кийин сөзсүз түрдө ошол апасынын дагы ролун аткардым, өзүм да ролумду аткардым. Бирок булар жумушка жаштайынан кирди. Мына Айсулуу биринчи курстан баштап мен өзүмдүн кабинетин бошотуп берип, мына кызым параллельно окуп, параллельно иштеп, мына ушул жерде сен жетекчи болосуң. Мен кеттим. Мен сенин жардамчың деп башка кабинетке чыгып, өзүмдүн кабинетимди берип, машинамды берип, мынакей. Сиз жардамчы болдуңузбу? Тескерисинче. Мен жардамчы. Себеби бул өзү стол, жоопкерчилик өзү тарбияда. Ошон үчүн булар бизнеске ошол биринчи курстан баштап эле киришкен. Кичинекейден кирип, көрүп, ошо бышып билет да булар. Кантип нан табылат. Канткенде ошо чай табылат. Канткенде ошо акчанын ордун, эмгектин өзүнүн ордун ошо түшүнбөйүнчө адам баласы деги эле бул турмушта кыйын болот да. Ошон үчүн булар кичинекейинен эми барчылыкта чоңойду. Бирок ошол ар бир нерсени билчү, кантип табылат, кандай тер маңдай менен тер менен табылат бул акча, ошол дүйнө, ошол оокат, ошол нан. Ошону булар башынан баштап өздөрү көрүп, ошого өздөрү кол кабыш кылып иштешип, анан мына бүгүнкү күндө Айсулуу эми саясатка кетип калды. Эгер Айсулуу ишкер адам болуп иштегенде өтө чоң бүгүнкү күндө эң алдыңкы ишкерлердин бири болмок. Азырынча пока эми саясатта жүрөт. Анан балким кийин пенсияга чыкканда балким ишкерчиликке келет. Бүгүн эми чындап эле элге баарыбыз кызмат кылышыбыз керек. Ошон үчүн мен ыраазымын. Ушундай менин кызым бүгүнкү күндө ошол жаштардын арасынан ошол кыргыздын бирден бир кыргыздын келечегине, ошол турмушуна, эртеңине күйгөн жаштардын бири менин кызым. Мен ошон үчүн аябай сыйынып турам. Ооба, жаштайынан сиз баягы жон териси менен сездирген турбайсызбы, кантип акча табат, кайсыл жактан келет. Ошол ийгиликтин артынан бүгүнкү күндө Айсулуу Мамашева деген ысымыңыз аябай эле мындай орду, барктуу экенин жалпы кыргыз эли сүйлөт болуш керек да. Анан айтып кетсеңиз, баягы жаш кезинен дебеди, иштеп баштаган депчи. Алгачкы тапкан маянаңыз канча болду эле? Эң алгачкы. Анан эмнеге короттуңуз эле? Мурун ушул апам тирүү кезинде
Мен ушул 13 жаштан баштап иштеп баштагам. Анан апам мага бир күндө 100 сом төлөчү. Ооба. 13 жашыңызда. 13 жашымда. Анан апамдын сумкасын көтөрүп, жанында жүрүп, мындай керектүү нерселердин баардыгын кылып, телефондорго жооп берип, ошентип апама жардам берип жүрчүмүн. Анан жайында. Анан ушул акчаны колго бербей, мага күзгү даярдыктарга ошол акчага мага бүт кийимдерди алып берчү. Анан ушуну өзүң таптың деп, ушуну өзүң мындай сенин акчаңа деп, ушунун баардыгын арнап мага алып берчү да. Алгачкы берген белегиңиз эсиңизде ата энеңизге? Кайсыл жактан эмне болуп табылган акчага сиз эмне белек бердиңиз? Атам менен апам мага ушундай акчаны берип турганда, дайыма ушул чогултуп жаңы жылга открытка алып, же кичинекей болсо дагы там күмүш шакек алып берип, апама ушундай кичинекей белектерди көп бербечү да. Күнүнө бир 5 сом берчү. Анан бирок ошол учурда, ошол кезде мисалы 5 сомго пирожок менен сок жесе болот эле да бир күндө. Анан ошол акчаны топтоп, открытка алып, же белек алып, ошентип топтоп жүрчүбүз. Атам кээде көрүп берчү, апам. Көрсөтпөй, бул өзүнчө. Тартипти катуу сактачу эле апам, мындай көп акчага көндүртпөй. Атам болсо мындай настроениясы жакшы болсо, ата акча керек болуп атат дегендей десең, мындай 100-200 сом берип койчу, анан ошого барып. Бирок аны дагы коротпой, топтоп бирдеме алып, атам менен апама бир какой-то мындай белек кылайын деген ниет менен топтоп жүрчүбүз да. Агай, сиз берген маегиңизде айткан экенсиз, менин кыздарым турмуш жолуна узаса, мен аябай ыйлайт болушум керек деп айткан экенсиз да. Кандай болду? Ыйладыңызбы? Ыйладым. Сөзсүз түрдө чоң жашап жүрсө, анан бир заматтан кетип калып жашабай калса, бул өтө неме экен да, особенно ошол узатуу мезгилинде алып кетип атканда. Ой, бул деген стресс. Кызы бар эркектер, аталар бул чындап эле аябай кыйын экен. Баягы элдин көзүнчө колдон келишинче жаап жашасын жашыңды. Бирок жүрөгүң ыйлайт. Баягы айтат экен да, кыз үрөнү үбөлөсү деп, ошол чын экен. Анан кетип калды, ушундай экен, турмушундай экен, тагдырга баш ийиш керек. Болбосо чындап эле менин башыман өткөн, мен 2 кызымды тең узаттым. Аябай ушундай мен үчүн өтө татаал, өтө кыйын ошондой убакыт болгон да. Жашоодо көрүп жүрбөйсүзбү агай? Мисалы, эми кээ бир мырзалар деп айтсак болот болуш керек. Кээ бир мырзалар мисалы, эмнеге кыз төрөй бересиң, эмнеге мен тукум калганга, артымда тукум калганга, мисалы, уул төрөп бербейсиң деп, баягы үй бүлө уланбай, чачырап кеткен учурду көрүп атпайсызбы? Сиздин 2 кызыңыз бар агай. Сизде ушул маселе жаралды беле? Ушул ой келди беле бир учурда мындай, эмнеге мен эркек уулум жок деген? Туура эмес да. Бул жерде мисалы үчүн эне эле эмес, ата деле күнөөлүү да. Эгер сен ушундай болуп атса, бул жерде 2 тарап тең мындай тоокелчилик алыш керек да. Ошон үчүн мен мындан алыспын. Тескерисинче, кыздар ата энеге эң жакын кыздар. Мына мен көрүп атам, турмуштан көрүп атабыз, мынакей билем, менин 2 кызым 10 эркекке бергиз кыздар. Ошон үчүн менде андай ой болгон дагы эмес. Бирок апасы ыйлаган, мен эмес. Ошол Асел 2-чи кызым төрөлгөндө барып атпаймынбы? Дерезеде 4 этажда. Анан чыгып ыйлайт. Жүрөгүм түшүп кетти. Эмне болду? Кыз болуп калды. Кыз ыйлап атпайт. Мен айтып атам, сүйүнбөйсүңбү кыз болсо? Мен муну сүйүнүп атам. Мен разымын, Аллахыма разымын. Деп успокоить этип, көрдүңүзбү? Ошон үчүн мен эмес, аялдардан башка коркунуч сезим болушу мүмкүн. Бирок андай туура эмес да. Бул эми биринчиден Кудайым бердиби? Берди. Мына мен бүгүнкү күндө көрүп атам, айтып атпайм, бул 2 кызымды мен 10 эркекке алмаштырбайм. Деген ушунчалык ата энеге жакын, үйүп турат. Балдар деген балдар, бала деген өзүңүз билесиз. Мынакей балдар деген балдардын түйшүгү да чоң, булар мындай турмушта бар болот да. Кыздар деген, мен кыздар деген бул бөтөнчө
мен үчүн балдар. Кесип тандоодо агай сиз сунуш кылдыңызбы, көрсөттүңүзбү жол же өзүнүн тандоосу болдубу кызыңыздын? Сөзсүз. Мен өзү ишкер адам болсом, анан сөзсүз түрдө баягы ошол өзүмө жакындатып тандоого үгүттөдүм да, мынча керек. Ошон үчүн булар ошо финансы кредиттеп, ошо экономика жагына тапшырышты. Себеби деген мен да эртеңки күнү ойлондум да, жардам берсе экен, ошол ишкерчиликти түшүнсө экен деген ниет менен кыздарым ошо макул болуп, анан ошол улуттук университеттин ошо финанс кредитин бүткөнсүн. Дипломум бар деп койбойсузбу? Группалаштарым бар да. Дипломум бар. Бул нерсе чагай. Кызыңыз жогорку кеңешке аттанам деп сизге алгачкы жолу келгенде сиздин реакцияңыз ошол учурда кандай кабыл алдыңыз эле? Туура кабыл алдыңыз беле же болбосо бир аз тыйып койгон учур болду беле? Мен туура кабыл алдым, себеби деген өзү негизи саясатта жаштарда болуш керек. Саясатта жаштар болуш керек. Себеби жаштар биринчиден бул келечек, экинчиден бүгүнкү күндү моюнга алыш керек да. Бүгүнкү күндө эң саясатта болобу, турмушта болобу, ишкерчиликте болобу, жаштардын көз карашы бөлөк. Бүгүн эми заман 21-кылым, заман жаңы технология, жаңыча көз караш. Ошон үчүн турмушта кандай гана турмушта болсун, жаштар көбүрөөк болсо бул жакшы болот. Анан мен мындай баамда байкап жүрчүмүн. Айсулуу башынан ушундай зерек болчу. Өзүнүн оюн жеткиликтүү айта алчу да. Көрдүңүзбү? Бул чоң касиет да. Бир ойлогон оюңду ошол отурган жерге бир жеткиликтүү айта алсаң, анда бул өтө чоң жетишик. Бүгүнкү күндө карап отурсаңыз, кээде ою болуп түшүнбөйсүз, эмне айтып атат, эмне айтайын деп ою бар, же максаты бар, такыр түшүнүксүз. Ушундай эле көп да. Ушундай адамдар бизде бүгүнкү күндө саясатта отурушат. Саясат деген ушундай, ошол элдин үнүн жеткириш керек. Ошону өзүң баягы бүт баардыгын өзүңдөн өткөрүп, жакшынакай сөз менен айтып түшүндүрүп жеткирүү бул өтө чоң искусство да. Ошон үчүн мен ошону Айсулдун кичинекейинен мен баамдап калдым. Себеби биз баягы эми жакшылык бар, ар кандай чогуу достор менен, туугандар менен отуруп, байрамдарды белгилейбиз. Ошондо мен кичинесинен көп айтчумун, кыздарым көбүрөөк сүйлөсүн деп билейин деп. Ошондо Айсулуунун сүйлөгөн сөздөрү ошол мектепте окуп жүргөндө эле чоң атамдай болуп сүйлөчү да. Көрдүңүзбү? Ошол өзүнүн баягы көз карашы, бир нерсени айтып, тигиндей, мындай кылып жеткирүү бул өтө ар бир адамдын колунан келе бербейт. Анан ошон үчүн ушундай болду да. Кызыңыз биз менен барбайбы десе, мен айттым, барсын, мынакей. Себеби мен билем, Айсулунан сөзсүз ошол саясат чыгарына менин көзүм ишенип, анан мен ошондо макулдугумду бергем. Колдоо көрсөттүңүздөр. Колдоо көрсөттүм. Депутат айым болгонорбу? Өтө оор. Анткени айымдардын орду өзү биздин мындай бир гана саясатта эмес, ошол эле учурда үй бүлөдө дагы мындай башкача да. Ошол үйдө отурушуң керек, балдарды карашың керек, башыңды көтөрбө, катуу сүйлөбө деген деп бизди өстүртөт го. Бирок ушул лидер болууга кыздарды көбүнчө мындай аз ата-энелер өстүртөт. Анан бизди болсо ошол кичинекей жашыбыздан баштап ошол эл үчүн күрөш керек. Атам менен апамды көрүп атып, ушул кандай ушул кол алдында иштеген адамдарга мамиле жасашат. Ким жардам сурап келсе, андан баш тартпай, ушул колунан эмне келсе ошондой жардам беришчү. Анан ошонун баардыгын кичинекей кезибизден көрүп, айтат го, ушул баланы тарбиялагың келсе, мындай сөз сүйлөбөй, өзүңдүн ушул жасаган жумушуң менен тарбиялашың керек депчи. Ошондой эле биз дагы сиңдим экөөбүз ушул сөзүнө эмес, именно атам менен апам жасаган мүнөздөрүн карап жүрүп, ушул жасаган жумуштарын карап жүрүп, мындай тартип көп нерсени үйрөнгөнбүз да. Анан өзү айым депутат болуу бул менин оюмча эки эсе оор. Анткени жумуш бүткөндөн кийин, мисалы, мен үйгө чуркап
Анан кечкиси келин эне жумуштарым бар да, анан башка жумушуң башталат. Биздин мырзалар мисалы үйгө барат, диванга жатат, телевизор көрөт. Меники үйгө чуркамай, баланы бакмай, тамак жасамай, үйдү жыйнамай, ошентип кечкиси дагы башкача жумуш башталат да. Анан түйшүк менин оюмча 2 эсе көп да. Анан мен үчүн өтө маанилүү нерсе, мен жаңы депутат болгондо анан биринчи мындай сүйлөп баштаганда менде дагы эле скриншот бар. Атам мага СМС жазган: "Кызым, мен сен менен сыймыктанам, азаматсың" деп жазган СМС-каны скриншот жасап өзүмө сактап калгам, анткени бул мен үчүн эң чоң мотивация. Атамдын сыймыгы болуу, апам дагы наркы дүйнөдө болсо дагы ушул атам менен апам менен сыймыктанса, менин оюмча бала үчүн мындан өтөр баа жок. Дайыма кызматтас, дайыма жумуш үстүндөсүз. Агай, сиз дагы дайыма ошондойсуз. Кайсыл учурда бири бириңерге сүйлөшкөнгө, баарлашканга, бир аз кобурашып отурганга убакыт табасыздар? Мындай жок дегенде бир 2 күндө бир чалышабыз. Сурашып, кандайсыз, ден соолугуңуз кандай? Бул жерде бир неме бар да. Кандай гана болбосун, ата-эне негизинен балдарды ойлойт да. Булар чоңойгону менен булар билбейт. Булардын өздөрүнүн балдары бар да, өздөрүнүн балдарын ойлойт. Телефонду сөзсүз түрдө ата-эне чалат. Мен чалам, кандайсың? Барсыңарбы да? Эле жалам. Булардын эми өзүнүн балдары бар. Мен чалып болот. "Не силер мага чалбайсыңар" деп. Эми бул 1-2 күн болгон. Кээде ушундай болуп калат. Күндө эле байланышып турабыз. Сизди сагындым, жакшы көрөм деп эмоцияңызды, сезимдериңизди сыртка чыгаруу оңой элеби атаңызга? Бизде мен бир нерсени байкадым, кээ бир кыргыз үй-бүлөлөрдө чындап эле бири-бирине "мен сизди жакшы көрөм" же "сыймыктанам" же мындай айтпайт экен да. Бизде жок, бизде ачык. Биз ушундай жытташып, кучакташып, эркелетип, мактап айылдагы мындай ата менен баланын немеси, менде баягы айланып кетейин, тегеренейин, сада болуп кетейин, бул сөзсүз түрдө. Себеби биз мен ошондой мезгилде чоңоюп калдык да. Биздин аталарыбыз, апаларыбыз ушинтип айтчу. Демек мен өзүм ошону колдоном, ошол сөздөрдү. Неберелеримди көргөндө дагы, балдарымды, кыздарды көргөндө дагы мен сөзсүз түрдө бир сыйра ушунчалык баягы болгон эң мээримди чачып сөз менен ошентип турасыз да. Себеби деген өзүңүз билесиз да, бул да бөтөнчө чоң тарбия. Балага ушу атанын мээрими бул бөтөнчө керек да. Бала өзүн бактылуу сезет, бала деген өзүн башкача сезет. Ошол мээримди төгүп чачып туруш керек. Сиздин кызыңыз болуу менен сыймыктанам. Сизге да чоң рахмат. Мен дүйнөдөгү эң чоң бакытым, мен эң чоң мындай бийлик дагы, байлык дагы эч нерсе маанилүү эмес. Бир гана ата-эненин ден соолугу. Сиз бар болсоңуз, сиз бактылуу болсоңуз, мен да бактылуумун. Там деп коем. Мен дагы мындай өтө бактылуу атамын. Себеби балдар жакшы чыкса, бул өтө чоң бакыт да. Мен, например, сыймыктанам ушу кыздарым менен. Себеби мынакей баягыдан бери сүйлөшүп турдук. Сыймыктана турган кызым бар. Бир эле мен эмес, кыргыз эли сыймыктана турган ушундай менин кыздарым бар. Мен ошон үчүн эң бактылуу. Жаш кыз багай. Ооба. Баарыбыз ошондой. Бул эми кубанычтын, бул эми сүйүүнүн көз жашы болуш керек, кубанычтын. Адам баягы чындап, чын ниетиң менен, диниң менен айтканда, адам ошондой чыгат, же жакшы чыгат. Анан жөнүн айтып койгон, бул менимче мындай
немеде. Ошон үчүн мен чындап эле кыздарым менен сыймыктанам, кыздарымды жакшы көрөм, бөтөнчө. Сіздерге чоң рахмат. Шындығында ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү маекке макулдугуңуздарды берип, убактыңыздарды бөлүп, ошол эле учурда жалпы көрүүчүлөрүбүзгө дагы баягы бир эле жеке сиздердин мамилеңиздер аркылуу кыз менен атанын ортосундагы жылуу мамилени көрсөтө алдык деген толук ишеничим бар. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат бүгүнкү маегиңиздерге. Бар болуңуздар, үй бүлөңүздөргө ынтымак, береке, ден соолук каалайбыз. Чоң рахмат, ыраазычылык. Мына ушинтип урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, кезектеги биздин атасынын айгызы берүүбүз дагы соңуна чыгат. Эгерде бул берүүдөн сиз өзүңүзгө бир нерсе ала алсаңыз, же болбосо колуңузга телефонуңузду алып үйүңүзгө, ата энеңизге, апаңызга чалып, сиз сүйөрүңүздү, жакшы көрүүңүздү билдирген болсоңуз, анда биз максатыбызга жеттик, эң башкысы. Жалпы көрөрмандарга дагы биз амандык каалоо менен бирге бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.